Ал эми Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси тууралуу сөз кылсак. Майрамдык иш-чарага отурулай Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын студенттери, окутуучулар менен жолугушуп, ар бир келечек муундун эли жери үчүн салымдары ат көтөргүсү экенин айтышып, мекенчилдикке, намыскөйлүк менен эр жүрөктүүлүккө үндөшүп, сабактарын ийгиликтүү окууга чакырышты. Кыргызстан желегин көтөрүп алып, башка мамлекеттерге барып, ошонун атын чыгарган коргоочулардын бир чети деп ойлойбуз да. Ошо сиздерге чоң рахмат. Өскүлө, өлүккүлө, Токтойбек байке айтып кеткендей, силер окууну бүткөндөн кийин чоң салымдарды кошосуңар. Окууну бүтүп баргандан кийин келе жаткан муундарга патриоттук воспитание бере турган сиздерсиз. Ошондой эле баардык билим берүүчүлөрдүн иштерине ийгилик каалоо менен бирге тиешелүү адамдарды атай майрамдык белек менен, тагыраагы төш белгилер менен сыйлашты. Ушу кичине биз белегибиз бар эле, ушу майрамга жараштуу ушу академияга салым кошкон кишилер Баткен согуш ардагерлеринин атынан. Ардагерлерди даңа салуу үчүн медали менен Академиянын ректору Иманалиев Токтойбек Түгүнөевич.